Өлкөнүн өзүндөгү кабарларын уланткан аткана турабыз. Жай башлагандан бери курулуш тармагындагы баалар дагы өзгөрүлө баштагандыгы айтылууда. Маселен, Бишкекте ала турган болсок, батирлерге болгон баалар өскөнүн мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлктөргө карата жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгында көрсөтүлгөн. Маалыматтарга караганда сатуунун жалпы пайызы 30% деп айтылат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 18%га чейин көтөрүлдү дегенди түшүндүрөт дешүүдө. Анткени менен батирлердин серияларына жараша дагы бааларда дагы айырмачылыктар бар экен. Мисалы 104 сериядагы үйлөргө баа төмөндөгөн. Айтор курулуш тармагындагы тактап айтканда батирлердин баалары туурасында бүгүн талкуулайлык деп чечтик. Бишкектеги Авангард деп аталган кыймылсыз мүлктүн өкүлү Азизбек Сулайманов. Азизбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчи эле суроо, жогоруда биз айтып өттүк, албетте бул мамлекеттик органдын берген анализине таянып маалымат тарап жатабыз. Эми багы сиздер өзүнчө өз алдынча иштеген жанагында агенттик катары жалпы эле ушул баягы тармакка кандай баа берет элеңиз? Чынында эле бааларда чоң өзгөрүүлөр болуп жатабы? Жайкы мезгилде. Жайкы мезгилде өтө өзгөрүү болгон жок. Мисалы үчүн бир 10% эле көтөрүлдү деп баасы айтсак болот. Өтө көтөрүлгөн жок баалары. Ошол себептен мен оюмча баалары анча деле таасир берген жок. Сатып алуучулар азыркы байкообуз боюнча бир 10% эле көтөрүлдү деп айтсак болот. Бирок негизи биз баягы курулуш тармагындагы ушул баалар дегеле ал жактагы ситуация, жагдайды сөз кыла келгенде, ушул жазындабы же күзүндө жайкы багыл сезондук факторго ылайыктап жанагы айрым бир экономисттер өзүнүн баасын берип келишет да. Сезондук фактор болгондо бул тармакка кандай факторлор таасир этиши мүмкүн? Мисалы, эмнелер таасир болуп, анан жанагы баасы көтөрүлүшү керек дейсиз да? Эми деген сезондук фактор ал негизи бар дегенизчи, анан ал деген ушул жайкы учурда элдин баары күн жылганда мүлк издегенге талапкер болуп калышат, ошентип издеп калышат. Кышкысын эч ким эле өзүнүн жылуу жеринен чыккысы келбей, ошон үчүн сатуу да азая түшөт, алуучу кишилер да азая түшөт ошондо. Бирок негизи эле багы Бишкектин азырынча Бишкекти ала туралык, бул Ордо калаанын өзүндө болуп жаткан курулуш тармагындагы багы иштер көнчөсү кышында деле уланат берет эмеспи, же анда дагы айырмачылыктар болушу мүмкүнбү? Кышындасы мисалы үчүн азыркы жайкы учурда алып коюшат үйлөрүн. Ошол учурларда анан мисалы үчүн ремонт кылып, ошолорго киргенге муктаж болушат. Мисалы, сиздердин агенттиктер канча жылдан бери ушул жаатында иш алып барат, анан деги эле сиздердин рыногуңуздарда кандай жүрүп жатат? Биздин Авангард недвижимость деген мүлктүк агентствобуз 2014-жылдан бери иштеп келет. Анан бардык тармакка тиешебиз бар десек болот. Мүлктүн батиринен баштап жер участоктор менен алек болобуз бардык тармакта. Негизи өтүүсү кандай болуп жатат? Өтүүсү азыркы жайкы учурда, жазгы, кышкы убакытка караганда азыркы учурда 30-40%га чейин көтөрүлдү десе болот. Азизбек, дагы бир суроо, негизи биз жогоруда айтып өттүк, жанагы серияларына байланыштуу дагы батирлер айырмаланат экен. Бул эмнеге байланыштуу? Албетте багы квадрат метри кеңири болушу мүмкүн, ошол эле батирдин кайсы аймакта же болбосо кайсы райондо жайгашкан таасир этсе керек, бирок мындан сырткары да башка факторлор барбы? Эң негизгиси азыркы бардык кардарларыбыз биздики сурап келип эле жанагы борбордук коммуникациялар кошулганын талап кылышат да. Ошон үчүн ошол факторлор эң таасир берген ошолор болот. Ошо башында сурап келгенде эле борбордук коммуникациялар баары кошулганбы, анан жаңы үй болсо ошолордун баары эксплуатацияга берилген үйлөрбү деп талап кылышат да. Ошондой себебинен анан тышкары анан эң негизгиси да ошо чоң аянтта болсо деп сурашат. Анан чоң аянтты алгандар да бар, анан эски серияда 104-105 серияда батирлерге менен кызык болгон, анткени илгерки кишилерге ошондой кызык ишенген үйлөрү ошондой болот да. Ошого татыктуу ошол үйлөрдү эле издеп жүрүшөт. Бирок биз билебиз, Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан мүчө болгондон тарта сиздер алектенген тармак дагы көп талкууланган болчу. Ошол эле мүлктөр жакшы өтпөй калды, курулуш иштери жанданбай калды деген. Эгер ошол мезгилди алып салыштыра келгенде, учурда канчалык айырмачылык болууда? Азыркы учурда эми деген токтоп калды деп айткан туура эмес болуп калат го дейм. Мен оюмча, анткени деген биз мына ушул мүлктө алек болуп жүргөнүбүздөн айта алабыз. Анткени күнүгө бир күндө мисалы үчүн биздин агентство бир күндө 2-3 тиякта
келишим түзүп турабыз, госрегистрден өткөрүп алып сатарлар менен. Ошол себептен мен ойлоп атам, азыркы учурда андай токтоп калды, мүлк алынбай калды деген себеп жок. Баары эле алып атышат, издеп атышат. Бирок суроо талап кайсыл сериядагы батирлерге көбүрөөк болот? Көбүрөөк болушат дейсизби? Көбүрөөгү эми мурдагыдай эле жанагындай суроодо 104-үнчү же 105-чи жаңы серияда индивидуальный проектировка деп коет азыркы айтылган сөзүнө. Эми ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн талабы менен, ар ким ар кандай болот экен. Бизде бардык мүлк менен алек болобуз. 104, 105, жаңы сериядагы, 106-сериядагы. Ошон үчүн антип могул серияда жакшы өтөт деп азыркы учурда айтыш себеби. Бирок биз билебиз, ошол эле учурда жана элиталык жанагындай батирлер бар. Менимче баарыбыз эле билсек керек, айланабызда ошондой багы жарнамада жазылган көп батирлер бар да. Ошол учурда суроо жаралат, баардын эле капчыгына туура келбейт андай батирлер. Ошону улам балким суроо талап ошол нерсеге көбүрөөк кыталып жатабы деген суроо жаралат да. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Эми антип элита квартиралар, элита батирлерге анын өзүнүн кардарлары бар, менин оюмча. Алар салыштырмалуу эконом класстагы батирлерге караганда ал басымдуулук кылабы? Азыркы учурда уже басым болуп келатат. Анткени үйлөрдүн салуучу курулуш компаниялары көбөйүп, көп шарттар менен ыңгайлуу бардык ыңгайлуу шарттар менен жасап берип атышат. Убактысын чоюп, акчасын эсептешкенге, ошон үчүн ошондой батирлерди издегендер да көп болуп атат бизде. Эми балким орточо эсеп менен эсептегелгенде бааларга болгон жанагындай анализди айтып өтпөйсүзбү? Мисалы, баланча сериядагы батирлер баланча сомдон жогору болуп атат деп. Сизде өзүңүздө кандай маалыматтар бар? Ошол эле агенттиктеги сатып жаткан маалыматтарга таянып айтып берсеңиз болот. Эми салыштырмалуу мындай топ-туура бааны айтканга азыр менде андай маалымат айта албайм, бирок айтышым боюнча жана айтып кеткен сөздөрүм 10%га чейин кымбаттады деп айтсак болот, жазгы мезгилге караганда. Бул эми алдыда кандай дагы прогноздор күтүлүшү мүмкүн? Мисалы, жайда эле бүтүп баратат, негизи эле баа саясатына болгон өзгөрүү кандай болушу мүмкүн? Эми атайын сатуучулар, алып сатарлар бааларын өтө кымбаттатпай алса, менин оюмча бул азыркы учурда баалар өзгөрүш күтүлбөйт. Ошондой эле азыркы учурда мисалы үчүн күз мезгил келатат, бардык окуучулар, абитуриенттер шаарды көбөйөт, ошого карата батир издегендер көп болуп атышат. Эми оюмча ошол эле баада сатылышы мүмкүн, кымбаттаганын күткөн жокпуз. Рахмат маегиңизге. Бишкектеги кыймылсыз мүлк агенттигинин өкүлү Азизбек Сагынбаев менен маекти уктук. Биз болсо дүйнөлүк кабарлар менен берүүбүздү улантабыз.